Ассаламу алейкум рахматулла баракатух. 26 апрель 2021 жыл. Бардыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайм. Ушул Рамазан айы ар бир үй бүлөгө тынччылык берсин, Аллах береке берсин, ден соолук берсин, жаман баледен, жаман кырсыктан Аллах сактасын, ырзкыңыздарды Аллах көбөйтүп берсин. Ушул Кудай буйруса бардыңыздар билесиздер, ушу аягылуу катмарда жашаган үй бүлөлөргө убактылуу турак жай куруп берели деп камданып, жер алып, мынакей участок алып, азыркы учурда биз проекттер менен иштеп, проектилерин чыгарып, азыркы учурда биздин колубузга ушул сокольный этаж, фундаменттин чертежу, сметасы колго тийип, бүгүн ушул материалдарын эсептеп чыктык. Биз ушул Кара Көл шаарында жашаган аттуу баштуулар, ушул строительный магазинарлар, фирмаштар, эми колунан келген адамдардан үмүт кылабыз. Силерден бир чоң үмүтүбүз бар. Ушу карапайым эл деле мына Мүрөк коомдук бирикмесинин көп жеринен көтөрүп кеткен ушу карапайым эл, постоянно карапайым эл менен иштейбиз. Мына чет өлкөдө иштеген жердештерибиз дагы, Кара Көлдүк болбосо дагы башка жакта дагы иштеген чет элдик туугандар жардам берип атышат. Материалын айтып кетейин. Арматура боюнча айта турган болсок, бизге арматуралардын диаметри 12ден баштап 25 диаметрден алыш керекпиз. Жалпы метри 7103 метр арматура алыш керек, 12лик диаметрден 25 диаметрге чейин. Арматураны көбүнчө килограмм сатышат. Килограмм айта турган болсом 10735 килограмм арматура алыш керек. Андан кийинки эле бул билесиздер, фундамент эң основной, үйдүн эң основной бул фундамент болот. Подушка, фундамент, анан сокольный этаж болуп кетет да. Сементин эсептеп чыктык. Сементти 70590 килограмм семент кетет экен. Анан бизге ушул Кара Көлдүк агаларыбыз ушу апалавка боюнча сүйлөшүп тапканга аракет кылабыз дешти. Алардан да үмүт кылабыз. Бирок бизге баары бир ОСБдан чоң листтеринен калыңынан бир 15 лист керек. Бурстун 5ке 10дуунан бир 10 кубтай керек. Мынакей азыркы эле биз айтып кеткен ушул материалдарды ушу видеонун ушу тарабына жазабыз. Ушул бизге суроолор болсо бизге кайрылып, эмне түшүнбөй алсаңыздар бизге кайрылсаңыздар болот. Биз дагы түшүндүрүп беребиз, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Ушул орозо айында пайгамбарыбыз айткан, садаканын эң абзели бул орозо айында деген. Садака кылыңыздар, садака жаман баледен, жаман кырстан сактайт деген. Жана ырыскыңын көбөйүүсүн кааласаң бул садака бер деген. Садаканын эч качан бир зыяны тийбейт, пайдасы гана бар. Бардыңыздарды Рамазан айында садака кылып калыңыздар. Эң чоң соолуктордун бири. Баарыңыздарды Аллах орозоңуздорду кабыл кылсын, тынччылык берсин, аманчылык берсин. Кудай буйруса ишти баштайбыз сиздердин жардамыңыздар менен. Ассаламу алейкум рахматулла баракатух.